Бул казак менен кыргыздын боецтеринчи бири менен менин ойлоп калдым. Бири менен мушташтырбай эле коюш керек окшойт деп калдым, уруштурбай элечи. Себеби казак дагы кыргыз дагы бир ушундай калк экен. Өзүнүн боеци үчүн тим эле жан үрөп поддержка кылып ушундай да дейт экен да. Бирок алар өздөрүнүн интереси үчүн урушуп аткан болот да. Анан ошол боецтер үчүн биякта комментарийде Instagram, TikTokто бири-бирин казак менен кыргыз октоп, туздап, короче, жеп эле коюшат деп кой бири-биринчи. Анан алар боецтерге ошол керек экен. Алар чөнтөк үчүн мушташып атат, өзүнүн чөнтөгү үчүн. Алар акча алат. Алар утканы дагы, утулганы дагы өзүнүн гонорарын алат. Алар ошол гонорарды алыш үчүн шоу жасаш керек. Бири-бирине деп кыйкырып, видео обращение кылып, мындай вызов деп коет го. Ошондой кылып туруш керек болот экен. Ошонун арты менен тигил урушту уюштурган компания акча табат. Ошондон анан гонорар алышат да. Эми гонорар алган тиги эки боец, урушкан эки боец. Бер жакта комментарийде эки эл кырылып кетет экен. Себеби булар бири-биринин тилин түшүнөт, сүйлөгөндө, жазгандарында түшүнөт. Анан кычып бир жаман сөздөрдү жазыша беришет экен да. Эми бул эки боец урушуп атат да, урушса, түшүнсөңөр, зачем антип жазып бири-бириңергечи? Алар за родину деп кетип аткан жок да, ата мекен үчүн деп согушка кетип аткан жок да. Война эмес да. Жөн эле эки боец акча үчүн урушкан бир шоусу да. Аны түшүнбөй эле кырылып кетет экенбиз. Ошон үчүн ойлоп койдум да, ошон үчүн эки элдин боецтерин бири-бирине мушташкан спортсмендерин чыгарбай эле коюш керекпи дейм да, запрет кылгычы. Токтоткула давай деп. А то интернетте көрүп атасыңарбы, бири-бирине кырылган жаман көп. Казак менен кыргыздын боеци бири-бири менен мушташа турган болуп калса, 2 ай мурун, 3 ай мурун, 5 ай мурун бири-бирине вызов таштаган күндөн баштап казак менен кыргыз бири-бирине жаман сөздү аябай көп жазышат да. Ушуну ойлонуп, менин оюмча да, короче, давай, түшүндүрө албай койдум окшойт.